Урматтуу Нурдан Кемалович, баягы былтыр төраган сапарында Чаткал районунда ушул Ташкеев мектеби боюнча маселе көтөрүлгөн да. Ал жерде ошол эл менен жолугушуу учурунда ошо 225 орун деп сүйлөшүлгөн болчу да, планга кирген. Анан эмнегедир ошол 150 орун деп кирип калыптыр да. Аны ошо элден аябай кайрылуу келип атат да. Баягы эл этең эле балдар батпай калат да, өзүңүз жакшы билесиз. Ошону кайрадан ошо 250 орунду кылып салуу боюнча бир тапшырма берип койсоңуз, бул боюнча проектке кирип аткан, даярдап аткан да. Аны биз карап чыгалы, негизинен ошол мезгилде бир замын орун басарыңыз барган, уже билет ошол боюнча. Жарайт. Ошону көзөмөл кылып койсоңуз, андан сырткары ошол Чаткалга караштуу ошо Сумсар айылында дагы ошо орто мектептин кошумча жаңы имаратын куруу боюнча дагы ошол сөз болгон болчу да. Ал боюнча менимче ушул планга быйыл кирбей калган окшойт. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, ошону да бир кошумча тизмеге киргизип койсоңуз жакшы болмок. Жарайт, карап чыгалы. Аны ошол Алабука району боюнча дагы ошол төраганын иш сапарында ошо Достук айылында ошо Бакамгаев орто мектеби 500 орундуу мектеп боюнча дагы ошол курулуш иштери бүгүнкү күндө кандай болуп атат, ошону бир айтып койсоңуз. Негизинен Алабука району боюнча бүгүнкү күндө 8 объект курулуп атат. Уруксат берсеңиздер атып кетейин. Жуманазаров мектеби Өрүктүү, андан тышкары музей Шах Фазил, Сарыбаев атындагы мектеп, Чыңгыз Айтматов Ак Коргон мектебине кошумча корпусту куруу, Алыбаев атындагы мектеп, Нурмолдо атындагы мектеп, Совет атындагы Сары Айгыр Совет Сай айылына мектеп, Бөкөнбаев атындагы мектептин бүгүнкү күндө курулуштары жүрүүдө. Андан тышкары мындан тышкары жана ПСДда объектилер бар, бир нече объектилер кирген, ага дагы капиталдык ремонт боюнча да объектилер кирген, таза суу объектиси да бар. Негизинен бүгүнкү күндө Алабука району аябай жакшы, мындайча айтканда финансирование бөлүнүп, жакшы алда келаткан. Буюрса баары жакшы. Чыңгыз Айтматов мектеби боюнча дагы тактадым, азыр курулуш иштери жакшы жүрүп атыптыр, каражат дагы уже бөлүнүп, жакшы, бул боюнча маселе жок. Анан баягы Нурдан Кемалович, көп жолу кайрылгамда ошо сиздерге дагы, өкмөткө дагы ошол баягы Алабука районунда ошо поликлиниканы салуу боюнча билсеңиз керек, баягы көп жылдан бери ушул маселе турат да. Анан биз дагы ушул аракет кылып атабыз, фонд аркылуу ушул мамлекетке кичине орчулук келбесин деп, бирок тилекке каршы бир аз жылбай атат. Ошол боюнча дагы эгер болсо бир тизмеге киргизип салсак жакшы болмок да. Ошол центринде ушул жер жатат да, жөн эле ошо поликлиника элге жакшы болмок. Аны карап чыгалы. Анан дагы эми негизи ошо республика боюнча аябай жакшы иштер жүрүп атат. Аны баарыбыз эле көрүп турабыз, эми жакшы. Мындан дагы эми буюрса жакшы болот деп ойлойм. Анан ошол сапатына көбүрөөк көңүл бурсаңыздар, эми баягы сапатта эми билесиздер, эми баягы сапатына. Негизинен ошо сапат боюнча кыскача маалымат бере кетсем, албетте сапатына биз катуу көңүл бурабыз. Биздин ошол жергиликтүү укуктардан да технадзорлор бөлүнөт. Андан тышкары курулуштук контролдоо департаменти да карайт. Колубуздан келишинче биз өзүбүз дагы жерине чыгабыз. Ар бир курулуп аткан объектиде онлайн форматта камералар дагы турат. Негизинен сапатына бүгүнкү күндө көзөмөл күчтүү.